Чүй облусунун Токмок шаарында жолдошу жарандык никеде жашаган аялын үй бүлөлүк бюджеттен 1000 сом коротуп койгондугу үчүн сабаган. Натыйжада аял алган жаракаттарынан улам көз жумган. Сот шектүүгө өкүм чыгарды. Бул тууралуу соттун өкүмүндө айтылды. Документке ылайык 1968 жылы Сергей аттуу жарандык никеден жашаган аялы менен 1000 сом үчүн уруша кетишкен. Анткени аялы үй бүлөлүк бюджеттен 1000 сом алып, ашканага салынуучу дасторкон алып койгон. Эмнеге менден сурабай аласың деген Сергей аялынын бетине мушту менен бир нече ирет соккон. Ал жерге кулап түшкөндөн кийин мас абалындагы киши жумушуна кетип калган. Кайра келсе аялы дагы эле жерде жаткандыктан тез жардам чакырып ооруканага алып барган. Бирок аялы алган жаракаттарынан улам эсине келбей жандандыруу бөлүмүндө каза тапкан. Ал эми кылмышкер жасаган иши үчүн 7 жыл 6 айга эркинден ажыратылды деп кабарланат өкүмдө. Булак Назар Ньюс. Бүгүн 17 июнда Жогорку кеңештин депутаттары премьер-министр кызматына Кубатбек Бороновдун талапкерлерин жана программасын жактырды. Каттоодон 116 депутат өтүп, алардын ичинен 3 депутат каршы добуш берди. Каршы добуш берген депутаттар Наталья Никитенко, Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков. Кубатбек Бороновго сөз берилип, ал ишеним көрсөтүүнү үчүн депутаттарга ыраазычылык билдирди. Чоң Казак саясий кыймылынын мүчөлөрү Ата Журт партиясынын тең төрагасы Канчыбек Ташиев менен биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бул тууралуу кыймылдын лидери Максат Мамытканов билдирди. Ошон үчүн биз деген элдин сөзүн эки кылбашыбыз керек. Ошон үчүн барып жолугууларды баштайлы деп чечим кабыл алдык. Ошонун негизинде кайрылдык. Сүйлөшүүлөр башталды. Эң негизги сүйлөшүүнүн башында Камчыбек Ташиев өзүнүн принциптерин айтты. Биз дагы Чоң Казак кыймылынын принциптерин айттык. Көп жагыбыздан пикирлерибиз бир болот экен, позицияларыбыз деле бир болот экен. Анан бирок сүйлөшүүлөрдү башы ушул болду. Жыйынтыктарын азыр айта албайбыз, анткени сүйлөшүүлөр уланылат. Анткени Камчыбек Кыдыршаевич айтты өзү. Балдар, бул саясат, ошон үчүн туура түшүнгүлө. Көп маселелерди биз өзүбүздүн партиялаштар менен акылдашуубуз керек, кеңешүүбүз керек. Ошон үчүн көп маселелерди ачык айтыш керек. Ошон үчүн мынакей силердин келгениңерди биз ырастайбыз. Эми сүйлөшүүлөрдү ушунун негизинде акырын жылдыра берели деген таризде тарадык. Ошон үчүн акыркы мынакей качан сүйлөшүүлөр болот азыр белгисиз, убактысы такталат, бирок сүйлөшүүлөр башталды.